Кандай кадесиң? Сизге суроо берейин дедим эле, сунуш катарычы. Өткөндө экинчи окууда бир топ сунуштарды кылгам. Сиз жок элесиз, бирок сиз министр катары мен сизге ошол сунуштардын бир сыйра кайталап коеюн. Биринчиден, мыйзам өтсө, сиздер тендер маселеси көтөрүлөт, тендер өткөзө баштайсыз. 2265 тендер өткөзөсүзбү? Же болбосо укрепленный райондор менен кошуп 80ге жакын тендер өткөзөсүзбү? Айтор булар көп, тендердин саны көп болот деп эсептейм. Бул айланып келип ар кандай чырларга айланышы мүмкүн. Тендер өзүңүз жакшы билесиз кандай өтүп атат. Анан ушул балдарга кесепетиң тийип калбасын. Мен сунуш кылдым эле, укрепленный 7 областка, 7 жана шаарларды кошуппу бир 9 тендер өткөзсөңүз, же 10 тендер өткөзсөңүз, ошондо биринчиден жоопкерчилик болот эле ошол фирмалардан, жана өздөрүңүзгө да жумуштарыңызга оңой жеңил болот эле. Бул биринчиси. Экинчиси, бизде мыйзам, сатып алуулар мыйзамына караштуу сиздер айтып атпайсыздарбы, жана ата мекендик ишкерлерди колдойт элек депчи. Аларды колдош үчүн 6 миллиондон кем эмес тендер өткөзүш керек. Демек, сиз укрепленный кылганда гана ал суммага чыга аласыз, жана ошондо гана сиз ата мекендик ишкерлерден алып, аларга колдоо көрсөтүү дагы туура болот эле. Жана ошондой эле негизи эле тендер өткөзүү маселеси дагы бир топ чечилип калат эле, жана ушундай сизде сунуштарды киргизет элем. Биринчиси. Кандай дейсиз? Кабыл аласызбы, кабыл албайсызбы? Оюңуз кандай? Сөзсүз түрдө сиз өтө жүйөлүү маселени козгоп атасыз. Себеби ошондой каршылыктарга, тоскоолдуктарга биз учурап атабыз. Учурайбыз дагы. Бирок ошондо мындай оптималдуу жолун издеп, сиз айткан сунуштарды эске алабыз. Жана экинчи дагы бир сунушум, кандайдыр бир пилоттук вариант болсо дагы 1-2 районду аутсорсингке берип көрбөйсүздөрбү? Ошол вариантты да карап көрсөңүздөр, мен сизге сунуш кылат элем. Анан мыйзамга неме тиешеси жок, бирок бир суроо берип алат элем. Сиз жана приказ чыгарбадыңызбы, акча чогултпасын депчи. Мага кат түрүндө келди. Ош шаарында Нариман мектеби номер 7 мектепте дагы деле акча чогултуптыр. Акчанын көлөмдөрү 1350, 1200, 2,5 миң сомго чейин жетип атат. Ушуга көңүл буруп коюп, анан комиссия түзүп жиберсеңиз жакшы болот. Мен берем документтерди. Макул, эске алып, сөзсүз түрдө комиссия түзөбүз.